Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүн математикалык анализдин практикалык сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы тригонометриялык функцияларды камтыган туйтмаларды интегралдоо. Максаты тригонометрия функцияларды камтыган ар кандай типтеги интегралдарды интегралдоо ыкмаларын өздөштүрүү. Каралуучу маселелер. План. Birinci, integral sinus x n'inci derecede dx jana integral kosinus x n'inci derecede dx tipteki integrallarda integraldo. İkinci, integral sinus x m'inci derece köytülgün kosinus x n'inci derecede dx tipteki integrallarda integraldo. Üçüncü, integral r sinus x kosinus x dx tipteki integrallarda integraldo. Dördüncü, integral sinus mx köytülgün kosinus nx dx integral sinus mx köytülgün sinus nx dx jana integral kosinus mx kosinus nx dx tipteki integrallarda integraldo. Jana 5. uçuru integral tangens x n'inci derecede dx jana integral katangens x n'inci derecedagi dx tipteki integrallarda integraldo. Kana emесе балдар, ушул карай турган ар бир типтеги интегралдардын интегралдоо ыкмаларына токтололук. Алгач биринчи типтеги интегралды карайлы. Бизге жалаң синус же косинус функцияларынан турган интеграл берилсин. Мында n эки учурун карайбыз. Биринчи, эгерде n жуп сан болсо, анда мында интегралдарды интегралдоо үчүн даражасын төмөндөтүүчү формулаларды колдонобуз. Башкача айтканда, синус квадрат x барабар 1 минус косинус 2x бөлүнгөн 2ге жана косинус квадрат x барабар 1 плюс косинус 2x бөлүнгөн 2 формулаларын колдонобуз. Эгерде n так сан болсо, анда мындай интегралдарды интегралдоо үчүн даражасын жуп түрүндө жазып, калган туйутмаларды дифференциал түрүндө жазып алабыз. Мисалы, бизге интеграл x sinus x n'inci derece dx verilse, n'inci derecedagi sinustу biz n minus birinci derece deb жазып алып, bir sinus x menen dx'ti differensial түрүндө жазабыз. Себеби kosinus x'tin differenциалы барабар minus sinus x dx'ga. Ошондуктан бул жерде интегралдын астында минус белгиси сөзсүз жазылат. Эгерде бизге косинус x n'inci derecede dx verilse, анда аны да n minus birinci derece түрүндө жазып алып, калган косинус x dx туйутманы d sinus x деп жазып алабыз. Себеби sinus x'tin дифференциалы барабар косинус x dx'ga. Эми жогорудагы айтылгандарды тактап, жыйынтыктап алалык. Бизге интеграл sinus x n'inci derecede dx verilse, жана n так сан болсо, анда биз биринчи формуланы колдонобуз. Эгерде n жуп сан болсо, анда биз даражасын төмөндөтүүчү экинчи формуланы колдонобуз. Эгерде бизге интеграл косинус x n'inci derecede dx берилсе, жана n'ибиз так сан болсо, анда биз үчүнчү формуланы колдонобуз. Эгерде n'ибиз жуп сан болсо, анда биз даражасын төмөндөтүүчү төртүнчү формуланы колдонобуз. Кана эмесе студенттер, ушул айтылган эрежелерди колдонуп, биз төмөнкү мисалды чыгаралык. Биринчи мисал. Бизге интеграл sinus x үчүнчү даражадагы sinus x dx интегралы берилсин. Так, мында даражасы так болгондуктан биз жуп даража түрүндө жазып алабыз. Башкача айтканда, sinus үчүнчү даражаны жазабыз sinus квадрат x көбөйтүлгөн sinus x деп.
Andan keyin sinus x dx'ti biz differensial türünde жазабыз. Же differensialдын астына sinus x'ti киргизебиз. Birinci formulаны колдонуп biz төмөнкү интегралга келебиз. Эми синус квадратты 1 минус косинус квадрат x'ти ажыратып алып, калган d косинус x'ти жазып, эң жөнөкөй таблицалык интегралга келебиз. Бул интегралды косинус x'га карата интегралдайбыз. Жыйынтыгында минус косинус x плюс косинус куб x бөлүнгөн 3 плюс с жыйынтыгын алабыз. Эми экинчи учурун карайлык. Экинчи мисалда бизге интеграл синус 4-чү даражада x dx берилсин. Даражасы жуп болгондуктан биз даражасын төмөндөтүүчү формулаларды колдонобуз. Башкача айтканда, синус квадраттын ордуна жазабыз 1 минус косинус 2x бөлүнгөн 2ге деп. 2'nin квадраты 4 болгондуктан 4'төн 1'ти биз интегралдын астына чыгарып коебуз. Андан кийин 1 минус косинус 2x'ти квадратка көтөрөбүз. Мында да косинус квадрат 2x пайда болот. Муну дагы даражасын төмөндөтүүчү формуланы колдонуп интегралдайбыз. Жыйынтыгында биз окшош мүчөлөрүн топтоп төмөнкү жыйынтыкты алабыз. Эми балдар үчүнчү мисалды өз алдынча иштейли. Бизге интеграл косинус 3-чү даражада x dx берилсин. Бул интегралдын чыгарылышы биринчи мисалга типтүү. Башкача айтканда, даражасы так болгондуктан, кана балдар эстегиле да биринчи мисалды кандай кылып чыгардык? Ошол жолго салгыла. Эми балдар чыгарган жообуңарды туура жооп менен салыштыргыла. Демек, 3-чү даражада болгондуктан биз косинус квадрат x көбөйтүлгөн косинус x деп жазып алабыз. Андан кийин косинус квадраттын ордуна 1 минус синус квадрат x деп жазабыз. Ал эми косинус x dx'ти d синус x деп жазабыз. Мында биз кайсы формуланы колдонуп атабыз? Биз ошондо колдонуп атабыз 3-чү формуланы. Кадимкидей эле интегралдагандай эле синус x'ка карата интегралдап биз синус x минус синус куб x бөлүнгөн 3 кошулган плюс с жыйынтыгын алат экенбиз. 4-чү мисалды дагы өз алдынча иштегенге аракеттенип көрөлүк. Интеграл косинус x 4-чү даражада dx. Кана балдар, даража көрсөткүчү жууп сан, демек даражасын төмөндөтүүчү формуланы колдонобуз. Башкача айтканда, 4-чү учурду эстейбиз. Кана эми салыштыралык чыгарылган эсебиңер менен туура жообун. Мында косинус квадрат x'ти биз 1 плюс косинус 2x бөлүнгөн 2 формуласы менен алмаштырабыз. Андан кийин квадратка көтөрүп, төмөнкү жыйынтыкты алабыз. Экинчи мисал сыяктуу эле ордуна коюп, кадимки интегралдайбыз. Жыйынтыгында биз 4'төн 1 синус 2x плюс 2'ден 3x плюс синус 4x бөлүнгөн 8 кашабыз жабылат жана плюс с жыйынтыгын алат экенбиз. Эгерде силердин жообуңар туура жооп менен дал келсе, анда азаматсыңар. Эми балдар, кийинки типтеги интегралды карайлык. Бизге синус x m-чи даража көбөйтүлгөн косинус x n-чи даражада dx типтеги интеграл берилсин. Мындай типтеги интегралдар интегралдоо үчүн 4 учурун карайлык. Биринчи, эгерде m так 10 сан болсо, анда биз синус x барабар ордуна коюуну колдонобуз. Же дифференциалдын астына киргизүү жолун колдонобуз. Экинчи учуру, эгерде m так 10 сан болсо,
anda biz kosinus x barabar t orduna koyunu kollanabız. C differensialдын астына киргизүү жолун колдонобуз. Üçüncü учуру эгерде n жана m сандары жуп оң сандар болсо, анда biz даражасын төмөндөтүүчү формулаларды жана синустун экеселенген формуласын колдонобуз. Башкача айтканда синус 2x барабар 2 синус x көбөйтүлгөн косинус x формуласын пайдаланабыз. Төртүнчү учур эгерде n плюс m жуп оң сандар болсо, анда biz тангенс x барабар t же котангенс x барабар t ордуна коюларды колдонобуз. Эми ушул учурларга бир мисалдарды карайлык. Биринчи мисал, бизге интеграл төмөнкү интеграл берилсин. Косинус x 5 даражада көбөйтүлгөн синус x dx. Мында даража көрсөткүчү так болгондуктан биз үчүнчү формуланы колдонобуз. Так, жазабыз. Косинус 5x'ti өзүн жазабыз. Мында синус x dx'ti d косинус x деп жазып алабыз. Анан косинуска карата интегралдайбыз. Жыйынтыгында биз минус косинус 6 даражада x бөлүнгөн 6 кошулган плюс с-ны алабыз. Так, экинчи мисалды карайлык. Бизге интеграл синус куб x көбөйтүлгөн косинус квадрат x dx берилсин. Так, бул интегралды чыгаруу үчүн биз t барабар косинус x ордуна коюуну колдонобуз. Мында интеграл барабар синус кубту биз жуп даража түрүндө жазып алабыз. Синус квадрат x көбөйтүлгөн синус x деп. Ал эми синус квадрат x'ти биз ажырата алабыз. 1 минус косинус квадрат x деп. Биринчи формуланы колдонуу менен биз төмөнкүгө келдик. Синус x dx'ти биз d косинус x деп жазып алабыз и жана интегралдын астына минус белгини коебуз. Эми t барабар косинус x ордуна коюуну колдонобуз. Башкача айтканда косинус x'ин ордуна t-ны коебуз. Ордуна койгондон кийин биз кадимки жөнөкөй интегралга келебиз. Бул интегралдап кийинки жыйынтыкты алабыз. Башкача айтканда t 5 бөлүнгөн 5ке минус t 3 даража бөлүнгөн 3 и плюс s. T'нын ордуна кайра косинус x'ти коюп, жыйынтыгы төмөнкүдөй болот. Косинус x 5 даража бөлүнгөн 5 минус косинус x 3 даража бөлүнгөн 3 и плюс s. Эми балдар үчүнчү мисалды иштейлик. Мында интеграл синус 4 даражада x көбөйтүлгөн косинус квадрат x dx. Даража көрсөткүчтөрү жуп болгондуктан биз даражасын төмөндөтүүчү формулаларды колдонобуз. Өзүбүзгө эсептөөгө ыңгайлуу болуш үчүн квадратты ажыратып көбөйтүүчүлөргө жазып алып, анан көбөйтүүнүн кыскача формуласын колдонобуз. Башкача айтканда a минус b көбөйтүлгөн a плюс b-нын барабар a квадрат минус b квадраттын формуласын колдонуп, биз 1 минус косинус квадрат 2x алабыз. Эми 1 минус косинус квадрат 2x бизге синус квадрат 2x'ти берет. Синус квадрат 2x'ти даражасын төмөндөтүүчү формуланын негизинде төмөнкүдөй жазып алабыз. Дагы жыйынтыгында кашаны ачып биз 2 косинус функцияларын көбөйтүндүсүнө келебиз. Тригонометрия курсунда бул формула бизге белгилүү. Косинус 2x көбөйтүлгөн косинус 4x барабар 2ден 1 косинус 6x плюс косинус 2x'ка ордуна коюп, кадимки интегралдаган эрежебизди колдонобуз. Жыйынтыгында биз төмөнкүнү алабыз.
Эми 4-cü misalды öz aldınca işleyine hareketleneylik. Bizge integral kosinus 3-cü derecede x көбөйтүлгөн sinus 7-ci derecede x dx verilsin. Kana emisi studentler çıkarганга hareketleneylik. Бұл misalda çıkararın aldında жогоруда өткөн misalдарды эстегиле. Эми өзүңөрдүн жооңар менен туура жоопту салыштыралык. Мында байкасаңар косинус кубту дагы ажыратып жасап алдык. Демек 1 косинус x dx'ti дифференциалга içine киргизүү максатында. Андан кийин косинус квадратты биз жазып алдык 1 минус синус квадрат. Эми кашаны ачып синус x'ка карата интегралдайбыз. Ошондо жыйынтыгында синус 8-ci derecede x bölüngөн 8 minus sinus 10-cu derecede x bölüngön 10 plus s жыйынтыгына болобуз. Кана эмесе балдар кийинки типтеги интегралга өтөлүк. Мында биз тангенс x bölüngön 2 барабар t ордуна коюну колдонобуз. Ал үчүн sinus x'ti biz sinus 2 көбөйтүлгөн x bölüngön 2 жана bölüngön 1 деп жазып алабыз. Бул жерде карап көрсөңөр 2 менен 2 кыскарат, эч кандай өзгөрүү жок, sinus x болот. Ал эми санды sinus x'ти 1ге бөлсөк, мында да өзгөрүү жок. Мында sinus 2x'tin формуласын колдонуп биз төмөнкүнү алабыз. 2 sinus x bölüngön 2'ni көбөйтөбүз косинус x bölüngön 2'ge. Ал эми 1'din ордуна жазабыз sinus квадрат x bölüngön 2 plus косинус квадрат x bölüngön 2'ge. Бул бөлчөктүн алымын да бөлүмүн дагы косинус квадратка бөлөбүз. Анда жыйынтыгында биз 2 тангенс x bölüngön 2 бөлүнгөн 1 plus тангенс квадрат x bölüngön 2'ni алабыз. Жогоруда каралган ордуна коюп, башкача айтканда тангенс x bölüngön 2'nin ордуна t койсок, биз 2t бөлүнгөн 1 plus t квадратын алабыз. Ушундай эле жол менен косинус x'ти өзгөртүүгө аракет жасайлык. Косинус 2x'tin формуласы колдонуп, косинус квадрат x bölüngön 2 минус синус квадрат x bölüngön 2 деп жазып алабыз. Ал эми 1'din ордуна жанагындай эле синус квадрат x bölüngön 2 плюс косинус квадрат x bölüngön 2 деп жазабыз. Эми алымын да бөлүмүн да косинус квадрат x bölüngön 2'ye бөлөбүз. Бөлгөндөн кийин биз 1 минус тангенс квадрат x bölüngön 2 бөлүнгөн 1 плюс тангенс квадрат x bölüngön 2'ye болобуз. Дагы жогоруда ордуна коюну койсок, анда 1 минус t квадрат бөлүнгөн 1 плюс t квадратка болобуз. Демек, sinus x'in ордуна биз 2t 1 плюс t квадрат деген ордуна коюну, ал эми косинус x'in ордуна 1 минус t квадрат 1 плюс t квадрат бөлүнгөн 1 плюс t квадрат деген ордуна коюну колдонобуз. Жогоруда белгилөө жүргүзгөндөн x bölüngön 2'ni таап алсак, мындан x bölüngön 2 барабар арк тангенс t-га. Ал эми x'ти тапсак, 2 арк тангенс t. Мындан дифференциалын тапсак, анда 2 dt бөлүнгөн 1 плюс t квадратка барабар болот. Демек, жогорудагы интегралыбыз ордуна коюудан кийин төмөнкү интегралга келет. Демек, синустун ордуна койдук, косинустун ордуна койдук, жана dx'in ордунда белгилерин койдук. Мына ушул белгилерди, ушул ордуна коюуларды колдонуп, төмөнкү интегралды чыгаралык. Бизге интеграл dx 1 плюс косинус x плюс 6 синус x интегралы берилсин. Башкача айтканда dx бөлүнгөн 1 плюс косинус x плюс 6 синус x интегралы берилсин. Биз жогоруда айткандай синус x ордуна коюусун эстейлик, косинус x'in ордуна коюусун эстейлик.
tangенс x'in ордуна коюбузду эстелик жана жыйынтыгындагы dx'ти ордуна коюшун эстелик. Ар бирин ордуна коюп чыксак, башкача айтканда косинустун ордуна косинустун ордуна коюшун, синустун ордуна синус x'in ордуна коюшун жана dx'in ордуна dx'in ордуна коюшун койгондон кийин биз төмөнкү интегралга келебиз. Мында жалпы бөлүмгө келтирип жана жөнөкөйлөтүп төмөнкү интегралды алабыз. Андан кийин 2 интеграл dt бөлүнгөн 12t плюс 2. Мындан бөлүм менен 2-ни чыгарып, кашан сыртына 2 менен 2-ни кыскартып, биз интеграл dt бөлүнгөн 6t плюс 1 интегралына келебиз. Бул кадимки таблицадагы интеграл. Тыга карата интегралдайбыз. Жыйынтыгында кайра синус, косинустардын ордуна коебуз. Эми силерге өз алдынча тапшырма. Ушул интегралды, мурдагы өтүлгөн интегралдарды эстеп, аягына чейин чыгарып келесиңер. Анда биз кийинки типтеги интегралды карайлы. Бизге синус көбөйтүлгөн косинус, косинус көбөйтүлгөн косинус жана синус көбөйтүлгөн косинус типтеги интегралдары берилсин. Ал үчүн мектеп курсунда өткөн формулаларды эстелик. Синус mx көбөйтүлгөн синус nx'ин формуласын, биринчи формуланы. Андан кийин синус mx көбөйтүлгөн косинус nx экинчи формуланы жана косинус mx көбөйтүлгөн косинус nx үчүнчү формуланы эстелик. Бул формулаларды биз билебиз. Жогорудагы типтеги интегралдарды чыгарыш үчүн биз биринчи, экинчи жана үчүнчү формулаларды колдонобуз. Анда эмесе мисал карайлы. Бизге интеграл косинус x бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн косинус 5x бөлүнгөн 2 плюс 1 dx интегралы берилсин. Демек бул жерде косинус көбөйтүлгөн косинус үчүнчү формуланы колдонобуз. Үчүнчү формуланы колдонуп биз төмөнкү интегралга келебиз. 2ден 1 интеграл косинус 2x плюс 1 плюс косинус 3x плюс 1 dx интегралына. Бул интегралды интегралдап биз төмөнкү жыйынтыкты алабыз. Демек 4дөн 1 синус 2x плюс 1 плюс 6дан 1 синус 3x плюс 1. Себеби косинус x-тыкы синус x-ка барабар баштапкы функциясы. Ал эми x насына коэффициентке интегралдаганда дайыма бөлөбүз. Бул жерден 2ге бөлүп атабыз, ошон үчүн 4дөн 1 болду. Ал эми косинус 3x коэффициенти 3 болгондуктан биз 3кө бөлүп, ошондуктан 6дан 1 болду. Эми экинчи мисалды карайлы. Бизге интеграл берилсин. Мында синус көбөйтүлгөн синус. Ошондо биринчи формуланы колдонобуз. Так, биринчи формулада косинус минусу менен жана минус косинус плюсу менен. Бизде ошондо косинус 2x минус косинус 8x болот. Так, интегралдап, мында да косинус 2x болгондуктан синус 2x бөлүнгөн 2 4 болот. И косинус 8x-тыкы синус 8x бөлүнгөн 8ге. Ошондуктан 16дан 1 болот. Себеби бизде интегралдын астында 2ден 1 саны бар болчу. Так, үчүнчү мисалды карайлы. Бизге интеграл синус x көбөйтүлгөн косинус 2x dx интегралы берилсин. Башкача айтканда, экинчи формуланы колдонобуз. Анда бул формула боюнча синус плюс экинчи синус минус аргументтери менен. Ошондо кошкондо 3x, ал эми кемиткенде минус x болуп калат. Мында синус функциябыз так болгондуктан, минус аргументи болгондуктан, минус синустун
belgisini астына чыгарабыз. Жыйынтыгында бизде 2'den 1 sinus 3x minus sinus x болду. Эми интегралдап, мында минус койсунус 6'dan 1 койсунус 3x болот. Анткени 3'кө бөлөбүз. И 1'de минус өзү да интегралдаганда да минус, ошондуктан плюс 2'den 1 койсунус x плюс с жыйынтыгын алабыз. Эми балдар кийинки типтеги интегралдоо ыкмаларына өтөлүк. Бизге тангенс n-ci даражада жана котангенс n-ci даражадагы интегралдар берилсин. Аныкталбаган интегралды өтүп атканда биз интеграл тангенс x dx-тын интегралдоо ыкмасын караганбыз. Тангенс x-ты биз билебиз, бул синус x бөлүнгөн койсунус x-ка. Sinus x'ты дифференциалдын астына киргизсек, ал минус койсунус x болуп кирет. Демек, минус d койсунус x бөлүнгөн койсунус x'ыбыз логарифма x'ты берет. Ошондуктан интеграл тангенс x dx барабар болгон минус логарифма койсунус x плюс с. Ал эми ушундай эле жол менен котангенс x'ти чыгарганда койсунус x бөлүнгөн синус x деп жазып алып, койсунус x'ти дифференциалдын астына киргизсек синус болуп кирет. Анда логарифм синус x плюс с-ны берет. Эми тригонометрия курсунда бизге дагы бул формулалар белгилүү. Тангенс квадратыбыз барабар 1 бөлүнгөн койсунус квадрат x минус 1. Ал эми котангенс квадратыбыз 1 бөлүнгөн синус квадрат x минус 1. Эгерде биз тангенс x'тин дифференциалын тапсак, анда бул dx бөлүнгөн койсунус квадрат x-ка барабар. Ал эми котангенстикин тапсак дифференциал бул минус dx бөлүнгөн синус квадрат x-ка барабар. Булардын баарын эстейли. Тангенс n-ci даража болгондо биз n-ci даражадагы тангенстеги туйунтманы чыгарыш үчүн n минус 2-ci даража деп жана тангенс квадрат деп жазып алабыз. Котангенсте дагы n-ci даражаны биз n минус 2-ci даража көбөйтүлгөн котангенс квадрат деп жазып алабыз. Себеби биз котангенс квадраттын формулалары бизге белгилүү. Анда эмесе бир мисалды карайлык. Биринчи мисал. Интеграл тангенс квадрат x. Мында шыр эле ордуна даяр формуланы коебуз. Тангенс квадрат x формуласын коебуз. Бул dx бөлүнгөн койсунус квадрат x минус интеграл dx. dx бөлүнгөн койсунус квадратыбыз бул тангенс x'ти берет. Ал эми бул интегралыбыз минус x'ти берет. И кошулган плюс с-га барабар болот. Экинчи мисалды карайлык. Интеграл котангенс куб x dx. Мында куб 3-чү даража болгондуктан биз аны жазып алабыз. Котангенс 1-ci даража көбөйтүлгөн котангенс квадрат деп. А котангенс квадраттын ордуна коебуз 1 синус квадрат бөлүнгөн синус квадрат x минус 1-ди. Ордуна ар бирин өзүнчө интеграл менен ажыратып алсак, анда биринчи интегралыбыз котангенс x dx бөлүнгөн синус квадрат x минус интеграл котангенс x dx болот. Мында 1 бөлүнгөн синус квадрат x, башкача айтканда dx бөлүнгөн синус квадрат x-ты дифференциал түрүндө жазып алабыз. Ошондой минус котангенс x формулада бир минус болгондуктан биз мына d котангенс x деп жазып алабыз. Экинчибизди дагы минус котангенс x дейбиз. Мындан биринчибиз котангенске карата интегралдайбыз. Анда биздики котангенс квадрат x бөлүнгөн 2 минусу менен. Ал эми экинчи котангенс x'ыбыз биз мурун чыгарып койгонбуз. Бул барабар логарифм синус x-ка кошулган с. Ушуну менен бүгүнкү пландаган
пландаган типтеги интегралдардын баарын карадык. Эми өз алдынча үйгө тапшырма. Ар бириңер вариант боюнча чыгарасыңар. Биринчи вариант, экинчи вариант жана үчүнчү вариант. Жогоруда каралган типтеги интегралдын ыкмаларын колдонуп, ар бириңер өзүнчө 3 вариантка бөлүнүп алып, төмөнкү интегралдарды чыгарабыз. Эгерде түшүнүксүз суроолор болсо, анда сабак аяктагандан кийин мага кайра кайрылсаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эмки сабакта жолукканча сак саламатта болуңар.